Эшек жолборс менен талашып жаткан. Эшек айта: чөп көк түстө деп, а жолборс болсо жашыл түстө деп. Бул талаш көпкө улангандыктан алар арстанга кайрылышат. Арстанга жетери менен эшек кыйкыра баштады: "О, урматтуум, айтыңызчы, чөп көк түстөбү?" деп. Ошондо арстан: "Ооба, чөп көк түстө" деп айтты. Жоопту угар замат эшек айтат: "Жолборсту жазалаңыздар, анткени ал буга макул эмес" деп. Ал мага каршы чыгып кыжырымды келтирип жатат. Арстан айтты: "Жолборс 5 жыл бою бир да сөз сүйлөбөө жазасы менен жазаланат." Эшек кубана өзү менен өзү чөптү көк деп кетти. А жолборс болсо арстанга кайрылат: "О арстан, сен мени эмнеге жазалап жатасың? Чөп жашыл эмеспи?" деди. "Жазалоо чөптүн түсү менен эч кандай байланышы жок. Мен сени жазалап жатам. Анткени ушундай кайраттуу, акылдуу жаныбар эшек менен талашып жаткандыгы үчүн. Эң коркунучтуу убакытты жоготуу, өзүнүкүн бербеген келесоо менен талашуу. Боло аламда ушундай жандар бар. Алар үчүн сенин чындыгың, тактыгың мааниси деле жок. Алар дайыма чындыкты кабылдабай, туура бойдон калышат. Өздөрүнүн көз караштарына ылайыктууну гана кабылдашат. Акылсыздык, караңгылык, келесоолук үн катканда акылдуулар көңүл бурбай кете берет. Анткени аларды жеңүүнүн башка жолу жок."